Төрт халиф. Тарихи документалдуу роман. 4-серия. Жақын адамдарға жашыруун даават. Ушентип Мухаммед ага Аллахтын саламы болсун. Элди таш кудайлардан кайтарып, таухидке, Аллахтын жеке өзүнө сыйынууга чакырууну эмнеден жана кимдерден баштасам экен деп ойлонуп турган күндөрдүн биринде Жабреил периште ага Аллах Тааладан мындай вахий кабар алып келди. Эскертүүнү эң жакын туугандарыңдан башта. Пайгамбарлар дин ишинде эч качан өзү көздөгөн мүдөөсүнө жетүү үчүн иштебейт. Диндеги ар бир кадамды кандай таштоо керектигин аларга Аллах Таала буйруп, ал буйрукту Жабреил периште пайгамбарларга жеткирип турат. Бул сапарда ошондой болду. Жабреил периштеден эскертүүнү эң жакын туугандарыңдан башта деген буйрукту кабыл алгандан кийин Мухаммед ага Аллахтын саламы болсун, туугандарын, жаналарга кошуп, өзүнө эң жакын болгон адамдарды жашыруун түрдө исламга даават кыла баштады. Ислам дааватын эң алгач жанындагы жардамчысы, жары жана жан шериги Хадича бин Хувейлид кабыл алды. Ал ар канча оор болушуна карабай, ата-бабалары сыйынган таш кудайлардан, арбак кудайлардан баш тартып, кудайлыкты жеке жалгыз Аллах Таалага гана арнап, мындай деп келме келтирди. Мен күбөлүк беремин. Аллахтан башка кудайлардын баары жалган, жана Мухаммед Аллахтын элчисидир. Хадичадан кийин бул ишенимди Мухаммеддин ага Аллахтын саламы болсун асырап алган баласы Зейд бин Хариса, аны менен бирге Мухаммеддин үйүндө тарбияланып жаткан өспүрүм жигит Али бин Абу Талиб, жана Мухаммеддин эң жакын кишиси, ишенген ага досу Абу Бакир бин Кахафалар кабыл алышты, жана ата-бабаларынын салттуу дининен баш тартышты. Ислам дини Меккеде өтө акырындык менен жана жашыруун түрдө жайыла баштады. Алгачкы мусулмандардын арасынан даават ишинде эң жакшы натыйжага эришкен Абу Бакир болду. Ал коомдо урмат этибарлуу, бардар жашаган, жана акылдуу, даанышман киши эле. Ошондуктан анын исламга киргиле деген насаатын Усман бин Аффан, Зубайр бин Ауам, Абдурахман бин Ауф, Саад бин Абу Ваккас, Талхат бин Убайдуллах сыяктуу акылман кишилер дароо эле кабыл алышты. Мына ушинтип ислам дини акырындык менен Мекке шаарына жайыла баштады. Ал эми пайгамбардын чоң абасы Абу Лахаб баш болгон жакын туугандары исламды кабыл алмак тургай, анын өзүн асылып мындай дешти. Ой, сен жалпы арабтарга каршы бара жатасың. Алар сени токтотот бир күнү. Жок, эгер ата-баба жолунан кайтпасаң, аларга жеткирбей эле өзүбүз токтотобуз сени. Ал эми кичи абасы боорукер Абу Талиб болсо, жаңы динди кабыл албаганы менен, о Мухаммед, о агамдын жалгызы, мен сени жөөкүр адамдарга кор кылып койбоймун деп ант ичти. Арадан 3 жыл өттү. Ашкере дааваттын башталуусу. 3 жылдык жашыруун дааваттан кийин Аллах Таала дааватты ашкере түрдө ачык жүргүзүүгө уруксат берди. Бир күнү Мухаммед ага Аллахтын саламы болсун, анча бийик эмес Сафа тоосунун үстүнө чыгып, каттуу добуш менен "О, эл журт, ойгонгула!" деп кыйкыра баштады. Кийин бардык күрөйш урларынын аттарын бирме бир санап чакыра баштады. О, Фихрдин урпактары! О, Адийдин урпактары! О, Абдуманафтан тарагандар! О, Бану Абдулмуталиб! О, Фихрдин урпактары! О, Адийдин урпактары! О, Абдуманафтан тарагандар! О, Бану Абдулмуталибтин урпактары! Муну уккан адамдар шашылып жолго чыгып, өз ара сүйлөшүп келе баштады. Ким бул тамак айрылганча кыйкырып жаткан? Мухаммед го сыягы.
Ушинти уккандар өздөрү келишти. Келе албагандар угуп келүүгө киши жиберишти. Жаалданган Абулахап Курейш урусунун арасына келди. Ушинтип уккандар өздөрү келишти. Келе албагандар угуп келүүгө киши жиберишти. Жаалданган Абулахап Курейш урусунун арасында келди. Эл чогулуп болгондо Мухаммед ага Аллахтын саламы болсун. Эгер мен силерге мына бул тоонун ары жагында аттуу аскерлер силерге кол салуу үчүн келе жатат десем, мага ишенет белеңер. Ооба, биз сенин жалган сүйлөгөнүңдү билбейбиз. Жалаңчын сөзүңө көп болуп жүрөбүз дештелдир. Анда уккула, мен силерди чоң азаптан эскертүү үчүн жиберилген пайгамбармын. Азыр менин абалым бийик тоонун үстүндө туруп, коому көрбөгөн душмандарды көрүп калганы себептүү аларды коркунучтан эскертип жаткан адамга окшойм. Ооба, мен силер көрбөгөн жана билбеген кабарларды билген пайгамбармын. Ал кабарларды мага Аллах тарабынан Жабирейил периште алып келет. Ал кабарларда айтылуусу боюнча силер сыйынып жаткан таш кудайлардын бардыгы жалган кудайлар. Чыныгы кудай бир гана Аллах Таала. Ошол жалгыз жана чыныгы кудай силерди жеке өзүнө гана сыйынууга буйрду. Өзүнө кошуп, тиги таш кудайларга сыйынуудан кайтарда. Ким Аллахтын ушул буйругуна баш ийсе, ага бейишти убада кылды. Моюн толгогондорду тозокко салууну убада кылды. О, Курейш уруусу, Аллахтын айткандарын аткаргыла. Ошондо өз жаныңарды тозоктон коргоп каласыңар. Эгер баш ийбей койсоңор, мен силерди Аллахтын тозогунан сактап кала албаймын. О, Кааб бин Луайдын урпактары. О, Мурранын урпактары. О, Кусайдын урпактары. Өзүңөрдү тозоктон куткарып алгыла. Мен кыяматта силерге пайда да, зыян да жеткире албаймын. О, Абдуманафтан тарагандар, өзүңөрдү тозоктон куткарып алгыла. Аллах тарабынан силерге чыгарылган эч бир өкүмгө мен кийлигише албаймын. О, Абдушамыстан тарагандар, о, Хашимден тарагандар, о, менин чоң атам Абдулмуталиптен тарагандар. Баарыңар өзүңөрдү тозоктон куткарып алгыла. Мен кыяматта силерге пайда да, зыян да жеткире албаймын. Аллах тарабынан силерге чыгарылган эч бир өкүмгө мен кийлигише албаймын. Менин байлык мүлкүмдөн каалаганыңарча сурасаңар болот. Бирок Аллах тарабынан келген эч нерсени тосуп калууга менин кудуретим жетпейт. О, Абдулмуталиптин уулу Аббас, өзүңдү тозоктон куткарып кал. Мен Аллах тарабынан сага чыгарылган эч бир өкүмгө кийлигише албаймын. О, Абдулмуталиптин кызы, менин сүйүктүү апежем Сафия, өз жаныңды тозоктон куткарып калуу өз колуңда. Мен Аллах тарабынан сага чыгарылган эч бир өкүмгө кийлигише албаймын. О, Аллахтын элчиси, Мухаммедтин кызы Фатима, менин байлык мүлкүмдөн каалаганыңды сура. Бирок мен сага кыяматта эч кандай пайда жеткире албаймын. Аллах тарабынан сага келген эч бир зыянды тосуп калууга да кудуретим жетпейт. Ошондуктан өз жаныңды өзүң гана куткарып кал. Мухаммедтин Сафа тоосунун үстүндөгү дааваты. Мухаммедтин ага Аллахтын саламы болсун. Сафа тоосунун үстүндөгү дааваты ушундай болду. Чогулгандар аны уккандан кийин туш-тушка тарап кетишти. Эч ким эч кандай жооп айткан жок. Бирок атасынын бир тууган агаларынын бири Абулахап бул жерде да өз оройлугун көргөздү жана көзүнүн каары төгүлүп, куурап гана калгырдыкы десе, бизди ушуга чакырдың беле? Деди. Кийин арадан бир канча убакыт өтүп, Аллах Таала бул зөөкүр киши жөнүндө төмөнкү сүрөөнү түшүрдү. Ырайымдуу,
Meirimdүү Allah'tın ısmı menen. Abu Lahab'tın özünün iki kolu kuğrap kalsın. Kuğrap ölüp de kaldı. Ağa mal düğünösü de, bala çakası da payda vergen жоқ. Al жақында ал оолонгон тозокко ташталат. Ал эми пайгамбарга каршы доомат ушак көтөрүп жүргөн анын аялы болсо, наркы дүйнөдө курма дарагынын булаасынан ишилген жип менен тозок отун ташыгыч болот. Мухаммеддин ага Аллахтын саламы болсун. Сафа тоосундагы жалындуу жарыясы Меккенин туш тарабында жаңырып, мушрик элдин арасында чоң ызы чуу талкуу жаратты. Жаалданган аламан топ Мухаммедди ага Аллахтын саламы болсун. Көргөн жеринде тилдеп, артынан таш аткан күндөр өттү. Эй, ата-баба динине шек келтирбе. Эгер эсиңе келбесең, эсебиңди таап коебуз деп жарак кезеп, ызырынгандар да болду. Пайгамбар булардын баарына сабыр кылды. Коркуунун ордуна кайра чыйралды. Чыйралбагандачы, жөлөк таянычы, адамдардын жаратуучусу, кудуреттүү Аллах Таала болгон соң, эмнеден коркмагыла. Ошентип, дааватын ачык түрдө уланта берди. Анын дааваты адамдар тарабынан акырындык менен кабыл алынып, меккеликтердин биринин артынан бири исламды кабыл ала башташты. Ажылык убактысы жакындап калган күндөрдүн биринде Меккенин дөөш аалары Валид бин Мугира деген ашынган капырдын үйүнө чогулушуп, мындайча кеңеш өткөрүштү. О, жакшылар, Мухаммед бул кетишинде бүткүл араптардын башын айлантып алышы мүмкүн. Эртең эле чар тараптан ачылар келет. Мухаммед алар менен жолугушуп, өз динине чакырса кантебиз? Меккени күч менен кармап турабыз. А башка шаарлардан, башка уруулардан келген араптардын башын айлантып алса, не болот? Туура. Бул бейбашты араптарга жек көргөзө турган бир айламал ойлоп табышыбыз керек. Менде бир ой бар. Аны жинди деп жарыяласак кантет? Ай, кайдагын айтасың да? Буга ким ишенет? Эмне кал жиндилер сыяктанып, өзүн өзү муунтуп жатабы? Же туш келдини сүйлөп, дөдөрөп жатабы? Жок. Болбойт. Анда акын деп айталы. Ал окуган Куранды өзү жазып алган ырлар жыйнагы деп элдерди ишендирели. Жок. Анын акын экенине да эл ишенбейт. Биз ырдын уйкачтыктарын, кайырмаларын, өлчөм жана ченемдерин жакшы билебиз. Анын окуган аяттары такыр ырга окшобойт. Сыйкырчы десекчи. Ал ата менен баланын, ага менен ининин арасын ажыратып жатпайбы? Туура айтасың. Утбанын баласы атасынын ой боюна карабай Мухаммеддин кара тамандарына кошулуп, үйдөн чыгып кетти. Ушу кантип болсун? Жок. Ал сыйкырчы эмес. Ал сыйкырчыларга окшоп түйүнчүктөргө күп сүп кылбайт. Анда эмне дейбиз? Мына ушинтип Меккенин улуктары бир пикирге келе албай талашып жатышты. Акыркы сөздө үйдүн эси Валид бин Мугира айтты. Силер сыйкырчы дегиле. Мен аны жинди деп жарыялаймын. Келген араптарга бул жинди, ал окуган Куранды жиндер үйрөттү деп эле айтамын. Ажылык күндөрү башталды. Курайш мушриктери ажылар келчү жолдорго отуруп алышып, ар бир ажыга Мухаммедди жамандап, ал акын, ал жинди, ал көз ачык деп ушак тарата башташты. Бул кара мүртөз иште айрыкча Абу Лахаб менен Валид бин Мугира каттуу жан күйдүрүштү. Мухаммед ага Аллахтын саламы болсун. Укказ, Миджана, Зулмажа сыяктуу чоң базарларда ажыга келгендерге жолугуп, аларды исламга даават кыла баштаганда эле кайдан жайдан ушул эки сүмшүк келе калып, ага ээрчибегиле, ал ата-баба дининен кайткан жалганчы, сыйкырчы деп кыйкырып калышчу. Мушриктер канчалык күйүп бышса да акыбет натыйжа исламдын пайдасына болду. Ар тараптан келген ажылар
Меккеден Мұхаммед деген пайғамбар шығыптыр. Ал Ибрахим жана Исмайыл пайғамбарлардың урпақ екендеген хабарды бүт араптарға жайып жіберишти. Силерге өз динingер, мага өз диним. Мекке мушриктери ислам динinin жайылуусуна каршы бардык чараларга барды. Аны жамандашты, шылдыңдашты, доомат кылышты, коркутушту. Ар кандай кордуктарды көргөзүштү. Жада калса тымызын өлтүрүп жиберүүгө ниет кылгандар да болду. Булардын баары пайда бербегенден кийин Курайш урууларынан Абу Суфиян баштаган уруу башчылары Абу Талиптин үйүнө келишип, ага мындай дешти. Абу Талип, сен биздин арабыздагы жаш улук, урматтуу аксакалыбызсың. Биз сенден бир тууган иниңдин баласын тыйып коюңду өтүнгөн элек, бирок тыйбадың. Аллах кант, биз мындан ары Мухаммеддин ата-бабаларыбыздын динине тил тийгизүүсүнө, акылдарыбызды кемсинтүүсүнө жана кудайларыбызды айыптоосуна чыдай албайбыз. Иниңе айткын. Ага эмне керек болсо берели. Эгер падыша болгусу келсе, тактыга олтургузуп, падыша шайлап алалы. Эгер дүйнө десе, баарыбыз акча чогултуп берели. Арабызда эң байыбыз болсун. Эгер ушуларга да макул болбой, динибизди, кудайларыбызды жалган дей бере турган болсо, согуш башталат. Эки тараптын бири кырылып калганга чейин силер менен согушабыз. Бул кескин сөздөр Абу Талипти ойго салып койду. Ал Мухаммедти чакырып, сылык добушу менен: "О инимдин баласы, Курейш уруу башчылары келип, мага ачуу сөздөрдү айтып кетти. Өзүңдү дагы, мени дагы аясаң боло. Картайганымда көтөрө албай турган оор жүктү мага жүктөбөчү", деди. Расулаллах, ага Аллахтын саламы болсун, абасаны эми коргобойт экен, акыры алсыз болуп, чыдабай калыптыр деп ойлоп калды. Анан мындай деди: "Абаке, Аллахка ант ичип айтамын. Эгер алар менин оң тарабыма күндү, сол тарабыма айды коюп, ушул ишиңди ташта десе да, аны эч качан таштабаймын. Же Аллах Таала мени өз максатыма жеткирет, же ушул максатымдын жолунда өлүп кетүүгө да даярмын." Абу Талип инисинин бул чечкиндүүлүгүн көргөндө аны аяп, ошол эле маалда аны менен сыймыктанып кетти. Анан: "О инимдин баласы, өз ишиңди алдыга жылдыра бер. Эч кимден коркпа. Мен сени зөөкүрлөргө кор кылдырып койбоймун. Денемде жаным бар экен. Өлгөнгө чейин сени коргоймун", деди. Ошентип, мушриктердин кезектеги амалы дагы таш капты. Бирок алардын айламалдары көп эле. Бир күнү Валид бин Мугира Курайш урууларынын 3 аксакалын ээрчитип алып, кезектеги амалын ишке ашыруу үчүн алар Расулаллахты, ага Аллахтын саламы болсун, Каабаны таваф кылып жаткан жеринен табышты жана мындай дешти: "О Мухаммед, кел, сен сыйынган Кудайга биз дагы сыйыналы. Сен дагы маал-малы менен биздин кудайларга сыйынып тур. Маселени мындай чечсек да болот. Баарыбыз чогуу бөлүнүп жарылбастан бир жыл биздин кудайларга сыйыналы. Кийинки жылы баарыбыз сенин кудайыңа ибадат кылалы. Ушуга не дейсиң?" Ошондо Аллах Таала мушриктердин сунушуна жооп иретинде өз пайгамбарына төмөндөгү аяттарды түшүрдү. "О Мухаммед, капырларга мындай деген: Эй капырлар, мен силер ибадат кылган кудайларга сыйынбаймын. Силер да мен ибадат кылган кудайга сыйынуучу эмессиңер. Силерге өз диниңер, мага өз диним." Капчыгайга камалган күндөр. Амал түгөнгөндө күчкө сал. Бул ар кайсы заманда жана ар кайсы мекенде жашаган дүйнө зөкүрлөрүнүн эрежеси.
Muhamмедке каршы айламалдары түгөнгөн Мекке мушриктери дагы эми ушул эрежени колдонууга өтүштү. Алар Мухаммедти жана аны колдоого алган Бану Хашим уруусунун эркин майыштырып, күч менен моюн сундуруу үчүн төмөндөгүчө бирдиктүү токтомго келишти. Курайштын бардык уруулары Мухаммедтин уруусу Бану Хашим менен бардык адамды калакаларды үзөт. Алар менен куда сөбөк болбойт, соода сатык кылбайт, эч ким алар менен бирге олтурбайт, аралашпайт, үйүнө кирбейт жана киргизбейт. Эч ким алар менен сүйлөшпөйт. Бану Хашим уруусу элден бөлүнүп, шаардан сыртка, тоо капчыгайына чыгып кетүүгө тийиш. Бул өкүм алар Мухаммедти Курайшилердин колуна салып бермейинче улана берет. Мушриктер бул келишимди териден жасалган сахипага жазып, Каабанын дубалына илип коюшту. Бул окуя пайгамбарчылыктын 7-жылынын Мухаррам айында болду. Бану Хашим уруусу Курайш урууларынын басымынын астында шаардан чыгарылып, Абу Талиптин үйү тараптагы тоо капчыгайына жайгаштырылды. Шаарда Бану Хашим уруусунан бир гана адам калды. Ал коюндан чыккан жылаандай болгон Абулахаб бин Абдулмуталиб эле. Капчыгайга камоо жазасы жаңыдан жаңы катаал чаралар менен күчөтүлүп турду. Арадан көп убакыт өтпөй Бану Хашим уруусунун камдаган азыгы түгөндү. Капчыгайда камалгандар оор абалда калды. Алар ачкачылыктын азабынан дарак жалбырактарын, кургаган терилерди жегенге мажбур болушту. Тоо тараптан алсыз аялдардын наалаган үндөрү жана балдардын чыңырып ыйлаган добуштары угулуп турду. Бирок бул азаптуу жылдар аралыгында Мухаммедтин, ага Аллахтын саламы болсун, жүрөгүн жубаткан окуяларда болбой койбоду. Меккедеги эң таасирдүү баатыр адамдардын бири Умар бин Аль-Хаттаб жана өктөмдүктө андан кем калбаган дагы бир баатыр Хамза бин Абдулмуталиб ислам динин кабыл алышты. Хамза улуг пайгамбардын бир тууган абасы, атасынын агасы болчу. Мусулмандардын көңүлүнө жылуулук тартуулаган дагы бир окуя төмөндөгүчө болду. Меккенин намыстуу жигиттеринен 4-5 жигит Курайштин зулумуна каршы баш көтөрүштү. Алар чогулушуп, Мекке шаарындагы ар кандай зулумга каршы биргебиз. Бану Хашим уруусуна карата колдонулуп жаткан капчыгайга камоо жазасын жокко чыгарабыз деп ант ичишти. Жана Каабага иленген Курайштин өкүмүн тытып салганы жөнөп кетишти. Каабанын алдында аларды бул ниеттен кайтарууга Абу Жахил көп аракет кылды. Бирок намыстуу жигиттер анттарынан жазган жок. Алардын бири Мутайим зулумчулдар токуган өкүм сахипаны тытып салуу үчүн кылычын кындан суруп, сахипа илинип турган эшиктен кире беришине жакындаганда акылдарды таң калтырган мужиза кереметти көрүп, турган жеринде селейип катып калды. Курайштин өкүм сахипасын алар келгенге чейин эле кичинекей бир курт жеп салган экен. Кире бериште кагылган быкта сахипанын Аллахтын аты менен деген бөлүгү гана шамалда алсыз желбиреп туруптур. Муну карагыла, эй Курайштын улуктары, деди алардын башчысы Хишам. Бир алсыз курт силердин кудуретиңерди талкалады. Адилетсиз өкүмүңөрдү жокко чыгарды. Мушриктердин жүрөктөрү мерез болуп калган эле. Аллах Тааланын кудуретинин ачык белгисин көрүп турушса да, аны моюнга албай коюшту. Анан бул Мухаммедтин кезектеги сыйкыры дешти. Жана болгон окуяны түшүнө албай таң калып турган элдерге тарагыла дегендей ишарат жасап, туш тарапка басып кетишти. Ошентип зулумчулдардын адилетсиз сахипасы жок кылынды. Мухаммед жана Бану Хашим уруусу шаардагы үйлөрүнө кайтып келишти. Кайгы жылы. Бул окуялар пайгамбарчылыктын 7-жылында башталып, 10-жылына чейин уланды. Бану Хашим уруусу 3 жылдык азап жашоодон кутулганы менен, алдыдаларды андан кем калбаган
korkunçlu okuyalar kütüp turgan ele. Mekke'ge gelip eң kalgan üylörüne jaygaşyp ulgurelekte paygambardın kamkoru Abu Talip ölüm töşөгüne jatıp kaldı. Muhammed ağa Allah'tın salamı olsun. Anın canından jılbay, başынан, sakalından sılap, o avake, İslam'dı kabul alıp, Allah'tan başka çınıgı Kuday jok ekenine güvölük berip koyuңuz. Pendenin akırkı sözü, La ilaha illallah bolsa, Allah ana beyişke kirgizet. Men siz menen arkı dünyada da çoğu jaşagım kelet. O avake, dep jaldırap suranıp жатты. Abu Talip'tin uğurlaşıp kalganын ukkan Kureyş çoңдору da gelişken ele. Abu Talip ыйман келмесин айтса эле асман үзүлүп кетчүдөй коркуп кетишти жана Abu Talip ата бабаңдын дининен баш тарта көрбө дешти. Баары бир добуштан. Abu Talip өзүнө жалдырап турган инисине жана өз диндештерине соолуп бара жаткан каректери менен акыркы жолу карап, ата бабамдын дини деди да ошол бойдон үзүлүп кете берди. Муну ошентип Мухаммедди балалык кезинде эле өз канатынын астына алып, канаттууга кактырбастан, тумшуктууга чокутпастан бапестеп өстүргөн Abu Talip аны инимден калган жалгыз туяк деп өзүнүн перзенттеринен да артык сүйгөн Abu Talip өмүрүнүн акыркы көз ирмемдерине чейин инисинин токтоосуз даават сөздөрүн, өмүрүнүн акыркы көз ирмемдерине чейин инисинен токтоосуз даават сөздөрдү угуп келген Abu Talip исламды кабыл албаган болсо да, канында ойногон тууганчылык сезими, жүрөгүндөгү сүйүүсү себептүү аны колдоп жана коргоп жашаган Abu Talip өмүр шамы эң акыркы ирет жалп эткен учурда ата бабаларынын динин кыя албай мушрик бойдон узап кете берди. Мухаммед ага Аллахтын саламы болсун. Эң сүйүктүү адамына ислам хидаятын жеткире да жуктура да албаганына каңырыгы түтөп, эзилип ыйлап жатты. Кийинчерээк Аллах Таала өз пайгамбарына хидаят чындыгын түшүндүрүп, мындай деген аят жиберди. О Мухаммед, сен сүйгөн адамыңды хидаятка, исламга киргизе албайсың. Бирок Аллах өзү каалаган пенделерин хидаятка баштайт. Ким хидаятка ылайык экенин Аллахтын өзү жакшы билет. Бану Хашим уруусу өздөрүнүн даанышман, эр жүрөк аксакалынын сөөгүн чоң кайгы менен жерге беришти. Арадан 2 ай өтүп өтпөстөн улуг пайгамбардын аялы, эң алгачкы колдоочусу, жана жашоодогу жан шериги Хадича бинти Хувайлид дагы бул жарык дүйнө менен кош айтышып кете берди. Бул жыл Мухаммед ага Аллахтын саламы болсун, жананын уруусу үчүн чоң кайгы жылы болду.